Саламатсыздар, урматтуу чакырылгандар. Негизи биз эми ошол эгемендүүлүктү алгандан бери бүгүнкү күндө бир топ ар кандай жамааттар кирип келди мамлекетибизге. Ошол эле Саудиядан болсун, ошол эле Турциядан болсун, Египтен болсун, Бангладештен, Пакистандан тилекке каршы бардыгынын багы ниети жакшы, элибизди ошол жакшылыктан, жамандыктан чакырып, жакшылыкка кайтарууда. Ошон үчүн бул мыйзам долбоору негизинен колдойм. Себеби ошол баарыбыз бир тартипке келгенибиз жакшы болот го деп ойлойм. Бирок ошол менен чогуу ушул жерде кээ бирки баягы суроо сунуштарды эске алып койсоңуздар, баягы бул эми жогоруда да айтып атышат кесиптештерибиз, дин деген аябай опурталдуу, аябай сезимтал тема болгондуктан бул жерде ар бир айтылган суроо сунушту өтө дыкаттык менен кабыл алып туруп, ошол нерсени эртең бүрсү күнү кайра өзүбүзгө мамлекетке туура эмес болуп калганда иштей турган жагдай болуп калбаш керек да. Ошондуктан Азамат Маматович, мен бул жерде айтайын дегеним, бул жерде бул 6-берененин 5-пунктунда сиздер белгилеп айтып атасыздар да, медреселерде же болбосо диний жогорку окуу жайларында билим алууга 18 жаштан ашкан гана бала укуктуу депчи. Бизде 9-класска чейин бул милдеттүү билим берүү, 10-11 класс бул укуктуу. Ар бир адам бирөө барып колледжге барып окуйт, бирөө болсо кесиптик лицейге барып окуйт, бирок шыгы болсо же болбосо ушул диний сферага баа жакын болсо ал ошол медреселерге барып окуйт да. Ошон үчүн бул нерсеге чектөө койбостон 9-класстан кийин эле деп калтырып койсок туура эле болот, менин сунушумчу. Уруксат болсо. Уруксат? Так, Илмек мырза, бул өзгөрдү. Сиз айткандай, ошол жарандар жогорку жана орто диний окуу жайларга Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык милдеттүү билим алгандан кийин кабыл алынат. Конституцияда 9-класс бекитилген. Анан мына 4-беренеде турат да, дин тутуу эркиндигине болгон укукту 7-6 подпунктта Кыргыз Республикасы төмөнкүлөргө жол берилбейт деп. Ушул жерде аябай багы орчунду бая болуп атат да. Мына китепчелер жана баракчаларды таратуу же динди же таңылоо максатында диний багыттагы объекттерди кошпогондо турак жана турак эмес жайларда үймөй кыдырууга депчи. Илимбанович, кечиресиз, биз азыр сиз байкай калдыңыз окшойт, ар бир депутат берген сунуштун тегерегинде гана суроо жооп кылып, анан кийин акырында ошого мыйзам анан ошондой деп чечтик да башындачы. Себеби азыр мына биринчи Улукбек Зулпугаровичтун берген сунуштарын эмнеге өттү, эмнеге өтпөдү, ошонун аркасында суроо жооп болот. Кечиресиздер, анда айткан сунуштар бар, ошого келгенде уже суроо жооп болот. Анда ушул 6-берененин 5-пунктун карап койсоңуздар, калган мыйзам долбоор келгенде да кенен талкуулайбыз бурса.